2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында Жалал Абад шаарынын экономикасынын ар түрдүү тармактарына 1 миллиард 696,4 миллион сомдук инвестициялар тартылып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 102,9%ды түзгөн. Тартылган инвестициялар эсебинен 2019 жылдын 1-июлуна карата шаар боюнча 366 жумуш орундар түзүлдү. Анын ичинен 41 өнөр жай тармагында, 6 айыл чарба, 67 тейлөө тармагында, 252 ар түрдүү тармактарда. Ал эми мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад шаары боюнча башкармалыгына январь-июнь айларына салык жана салык эмес төлөмдөр боюнча жеткирилген план тапшырма көрсөтүлгөн суммадан ашыгы менен аткарылган. Шаарыбыздагы 22 өнөр жай ишканалардын жетекчилери өздөрүнүн ички ресурстарын туура пайдалануу, кубаттуулукту арттыруу, товарларды күнүмдүк тиричиликке пайдалуу товарларды иштеп чыгуун жолго салган менен салып, жогорудагы жакшы ийгиликтерди жеткизе алдык. Алсак, чакан жана кичи ишканалар жеке ишкерлер тарабынан 19 жылдын 6 айынын аралыгында 152 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27 миллион сомдук көп продукция өндүрүлүп отурат. Ал эми калаанын социалдык тармагында 6 ай ичинде бир топ жумуштар аткарылган. Анын ичинде кемчилдиктери да жок эмес. Мисалы, саламаттыкты сактоо тармагынын иши бүгүнкү кеңешмеде сынга кабылды. Анда жугуштуу кургагучулук оорусу менен ооругандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 16га көбөйсө, ВИЧ илдетине чалдыккандар 3 адамга көп. Шаар боюнча 2009 жылдын 6 айында 1411 кош бойлуу аял каттоого туруп, булардын арасында 1227 умуртка төрөлгөн, былтыркы жылга салыштырмалуу 155 умурткага көп төрөлгөн. Бирок ошондой эле быйыл бир жашка чейинки умурткайлардын каза болгон умурткайлардын саны 13-кө жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 2ге көбүрөөк. Ошону менен бирге кала башчысы Мураталы Тагаев калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн сынга алды. Анда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жарандардын убактысын үнөмдөп, жана ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча аталган борбордогуларга тапшырма берип, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Жалал Абадта мисалы азыр паспортсуз болду, көбөйгөн очередь ошончо элдин баары нааразы. Мындай күн ысыкта анын ичинде адам тура албайт да, элдин көптүгү. Мен ошол үчүн айтып атам. Ушул нерсени эртерээк баштап, мисалы сом боюнча бир помещение карайлы, же бул жакта тигиндей кылайлы, же бир руководствого айтайлык деп, сиз мисалы мага келген жоксуздар эле жок. Ага улай кала мэри шаар ичиндеги курулуш объекттеринде сапатты башкы орунга коюуну тийиштүү жетекчилерге милдеттендирди. Шаардагы маршруттук каттамдар вообще башалган. Интервал жоқ. Тиги остановкаларда болсо, бусиктердин бардыгы калганда. Айрыкча, Нагим айтматович, кечкисин саатын азыр 4-5тен кийин чыгып кетип атсаңыз, оған солда болгондордун көрө болбойт. Экинчи кетип аткан машиналардын бардыгы ошол жерде бусиктер, автобустар бардыгы туруп алган, пробка создавать этет. Коллегиянын соңунда 6 ай ичинде ишинде кетирген кемчилдиктер үчүн керек-жарак РНГ жана соода департамент башчысына, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын жетекчилерине сөгүш берилсе, шаар аймагындагы жугуштуу оорулардын, эне жана баланын өлүмү көп катталгандыгына байланыштуу тийиштүү кызматкерлерге тартиптик чара көрүү сунушталды. Ал эми жашы жете элек өспүрүмдөрдүн арасында укук бузуу, кылмыштуулуктун алдын алуу, азайтуу максатында жүргүзгөн аракеттер үчүн аны менен бирге билим берүү бөлүмүнүн башчысына 2018-2019 окуу жылынын жыйынтыгы менен окуучулардын билим сапатын жогорулатуудагы жетишкен ийгиликтери баса белгиленди. Нурзат Көчүмкулова, Аскар Исабаев, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад. Корея, Сингапур Азиянын жолборсу, Түркия Азиянын карышкыры, Кыргызстан Азиянын арстаны. Жалал Абад шаарынын Эркиндик аянтында Китепкөй улуттуу долбоорунун алкагында бирге китеп окуйбуз аталышындагы иш-чара болуп өттү. Ага калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков жана шаардагы китеп сүйүүчүлөр катышты.
Иш-чаранын жүрүшүндө Нуржигит Кадырбеков окурмандарга жаңы идеялардын кенчин китеп аркылуу табаарын, бир орундан жылбай отуруп ааламды көрүп, дүйнөнү таануунун жолу дал ушул китеп экенин айтып, акылга, жүрөктөгү илимге азык берүү үчүн жаштарды китеп окууга чакырып өттү. Аталган долбоорду Жалал Абад шаардык жаштар комитети менен Кара Дарыя жаштар коому биргеликте уюштурган. Максаты коомчулуктун көңүлүн китеп окууга буруу, окурмандардын китепке болгон кызыгуусун жогорулатуу болуп саналат. Эскерте кетсек, мындай саамалык шаарда жума сайын улантылып, коноктор чакырылып турмакчы. Ошон үчүн бул илим билимге кызыктыруу бул гүлзар өстүргөндөй нерсе. Ага минет керек, адамдар аракет кылыш керек, өзү эле болуп кетпейт. Бирок Жалал Абадда ушундай болуп аткан өтө кубанычтуу нерсе. Эми Кыргызстанда болуп атат, мына жакында Бишкекте Ала-Тоо аянтында бир идеология менен чыкты да жаш балдар. Мурда пикеттин аянты эми китептин аянтырлабы деп. Анан күндөн күнгө көбөйүп баратат. А дегенде бир 10 чакты ага деле жетпеди эле. Анан кийинки күндөрү 50-100гө чейин көбөйүп баратат. Көрдүңүзбү, адам жакшы иштерди кылса, магнит сыяктуу башкаларды тартат да. Эми ушу Жалал Абаддагы абдан бир китепкөй регион болсо экен деген тилек бар. Бүгүн Жалал Абад шаарында китеп окуу деген аябай жакшы мареке өтүп жатат. Бул деген Жалал Абад шаарынын мэриясынын жаштар комитетинин алдында жана Нуржигит Кадырбеков агайыбыз өзү баш болуп демилге көтөргөн аябай жакшы демилге болуп жатат. Китеп окуу боюнча жаштарыбыз мен ушул заманда ойлоп калдым эле, болгон интернетти гана карап калышты, болгон интернеттен видеолорду гана көрүп калышты десем, жок, жаңылышып жатыптырмын. Мен гана эмес, бардык мен курактан муундар ушинтип ойлойт болчок. Карап турсам, мен бүгүн ишендим, жаштар аябай китеп окуганга ынтызар экен. Жалал Абад шаарында балдар менен жаштарга ыңгайлуу шаар аталышында семинар өттү. Өнүктүрүү саясат институту тарабынан өткөрүлүп жаткан окуу тренингке жергиликтүү жана Кочкор Ата шаардык мэриясынын кызматкерлери катышты. Семинарда жаштардын укугуна жана кызыкчылыктарына тиешелүү чечимдерди кабыл алууга, жаштардын катышуусу, алардын эс алуусу, маданияты жана өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү боюнча талкуу жүрдү. Алардын турмуш сапатын жогорулатууга багытталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасы жөнүндө айтылды. Балдар менен жаштарга ыңгайлуу Кыргызстан демилгеси алкагында буга чейин өлкө боюнча 18 шаардын арасына сынак жарыяланган. Ага жалпысынан 6 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Сынактын жалпы талабын аткаруу боюнча докладты кантип даярдоо керектиги да уюштуруучулар тарабынан белгиленди. 2019 региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата уюштурулган. Долбоордун максаты өлкөнүн келечеги болгон жаштарга бакубаттуу шарт түзүп берүү, жергиликтүү бийлик жана жаштардын ортосуна мамилени чыңдоо, балдар менен жаштардын укуктарын коргоо. Эскерте кетсек, аталган демилге 1996 жылы түзүлүп, бүгүнкү күндө 900дөн ашуун өлкө мүчө болуп саналат. Бүгүнкү иш-чара, өткөзүп аткан иш-чара ушул балдардын бүгүнкү күндөгү, мисалы, ар бир шаар доклад даярдап барат конкурска. Ошол докладты кантип даярдаш керек, эмне кайсы маалыматтарды докладка киргизиш керек, бүгүн ошол жөнүндө биз ушул окуу тренингде мэрия Жалал Абад шаары менен Кочкор Ата шаарынын мэриясынын кызматкерлерине бүгүн толук маалымат берип кетебиз да. Анан тышкары ошо конкурстун алкагында ошо индикаторлор боюнча ар кандай суроолор болсо, бүгүн ошолорго баары толук биз кеңешибизди берип, буюрса биз ойлоп атабыз, өзүбүздүн жакшы аракетибиз менен, мыкты көрсөткүч менен республикада эң мыкты деген балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар бул Жалал Абад деген бир номинацияны алуу үчүн биз толугу менен аракет кылып атабыз. Бизде бир гана жаштар комитети эмес, бизде социалдык коргоо бөлүмү бар, шаардык ички иштер бөлүмү, билим берүү бөлүмдөрү, дагы башка мекеме уюмдардын катышуусунда биригүү менен бирге аракет кылып атабыз. Жалал Абад шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу багытында сугат иштерин күчөтүү зарыл. Мындай тапшырманы тийиштүү мекемеге түнкү сугаруу иши менен таанышып чыккан соң шаардын вице-мэри Болот Узакбаев берди. Учурда аптаптуу Саратанда кала ичиндеги бактарактар, гүлдөр тынымсыз сугарууга муктаж болуп турат. Шаар башчысы Мурат Алтагаев да бул тармактын ишиндеги одоно кемчиликтер тууралуу 6 айдын жыйынтыгы чыгарылган коллегияда сынга алды. Анда көрктөндүрүү, жашылдандыруу багытында кетирилген кемчиликтерди жоюунун үстүндө жигердүү иш алып баруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле шаар тургундарын жай мезгилинде турак үйлөрдүн жанындагы бак-тарактарга кам көрүүгө көмөктөшүүгө аткаруу бийлиги чакырат. Күндүн аптаптын ысыгына байланыштуу жаңы эгилген көчөттөрүбүз курап калбасын деп ушу кечки жуук саат 8ден баштап эртең мененки кайра саат 3-4 чейин ушу көчөттөрдү деги эле бак-тарактарды сугаруу иштери жүрүп жатат. Аткарыштын
буйругу менен ушу шаарга ирригация системасын иштеп чыгуу кароо боюнча буйругу чыккан. Ошонун негизинде биз иш алып барып, ушу жакын күндөрдө ушул жогору жактан келген көк ар төрөнүнөн келген сууну ушул учурда бар арыктар менен ирригация системасын ушу жөнгө салабыз деп турабыз. Шаар тургундарына да кайрылып кетер элек, ушу өз үйлөрүнүн астындагы дарактарды болсо дагы бир аз ушу биздин жумушубузга жеңилдик болор эле. Ушу өздөрүнүн үйүнүн астындагы жарандарын, дарактарды сугарып, ушу курап албасын деп бизге көмөктөшүп турса, биз ыраазычылык айтат элек. Жалал Абад шаарынын Чехов көчөсүндөгү жеке соода жайларына таштанды акысын өз убагында өндүрүү максатында рейд өткөрүлдү. Жалал Абад тазалык муниципалдык мекемеси, шаардык санитардык экологиялык инспекциясы жана участкалык милициянын катышуусунда өткөрүлүп жаткан рейдтин алкагында абоненттердин санын көбөйтүү, дебитордук карыздарын азайтуу, таштанды акысын өз убагында төлөө үчүн соода түйүндүн жана мекеме ишканалардын ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан сырткары кээ бир соода түйүндөрүнүн мөөнөтү өткөн келишимдери жаңыртуу керектиги кошумчаланды. Биз карыздары барларга келип, атайын ушу карыздарыңыздар бар эле, ошону төлөп койсоңуздар жакшы болот эле, жок дегенде бөлүп десек, такыр уккулары келбей, эшиктерди жаап, орой мамиле жасайт. Аябай катуу жаман оскорбительный сөздөрдү сүйлөйт. Аларды деле укпай макул деп кете беребиз, айла жок да. Алар деген адам да, ишкерлер. Катуу сүйлөбөйсүң. Катуу сүйлөбөсөң, ушунчалык аябай жаман сөздөрдү айтышат. Мен атым Мирла, не атым Мирла соқсам. Аштаңыр оғыласың, күзой машина мүше деп та. Кәйлерге айтыңдар, келіп алдырсын. Кәй келет ағы, ошоға чейін түсіндірме өтегістер. Ошондой эле аталган көчөдөгү Бишкекке каттаган айдоочулар жана жолдун четине токтотулган автоунаалар таштанды жыйноого тоскоолдук жаратары да белгилүү болуп, аларды Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан атайын көрсөтүлгөн унаа жайларга жылдырылды. Биз ушу мына Чехов көчөсүндө турабыз, мына өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар, ушу мусорун алыш үчүн бизге өтө кыйынчылык жаратат. Машиналарды мындай кылып коюп алышат, шопурун таппайсың, аркабыз пробка болуп кетет. Кыйынчылык да кыскасы, ар кимибизден ар кандай сөз угабыз. Кыйынчылык менен алабыз да кыскасы. Бизге ушуну мындай бир Чехов көчөсүн ошондой порядка кылып берсе, бир жаңсылык кылат. Бизге мусор алганга тоскоолдук болбосо, биз кеңири свободный алат элек. Учурда юридикалык мекеме ишканалардын дебитордук карызы 4 миллионго чукул. Ал эми Чехов көчөсүндө жайгашкандардыкы 158 миңден ашуун сумманы түзөт. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын Спутник кичи шаарчасында суу түтүктөрү жарылгандан улам суу берүү убактылуу токтотулган. Кечээ аталган аймактагы Куренкеев көчөсүнө саркынды суу түтүктөрүн улоо максатында канализацияны орнотуу иштери жүргүзүлгөн. Бирок 25-июлдан 26-июлга караган түнү суу түтүктөрү жарылып, Жалал Абад суу канал башкармалыгы тарабынан Спутник жана Көгарт кичи шаарчаларына суу берүүнү токтотууга аргасыз болгон. Азыркы тапта жалпы узундугу 436 метр болгон аталган көчөнүн казуу иштери жүргүзүлүп, саркынды суу түтүктөрүнө улоо боюнча жумуштар аткарылгандан соң аталган аймакка суу бериле баштады. Ал аралыкта жергиликтүү тургундар нааразычылыктарын билдирип чыгышкан. Бирок суу түтүк канализациялык иштердин күтүлбөгөн бузулушунун натыйжасында жаралган абалга айрым жашоочулар тургундарды суу канал башкармалыгына айыптоо туура эмес экендигин билдиргендер да бар. Таза суу менен камсыздоо багытында жүрүп жаткан жумуштардын алкагында аталган башкармалык тургундарды түшүнүү менен кабыл алуусун өтүнөт. Эскерте кетсек, быйылкы жылы саркынды суу түтүктөрү тармагында 330 авария болуп калыбына келтирилген. Кымбаттуу Жалал Абад шаарынын Спутник микрорайонунда жашоочулар, тургундар. Биз сиздерден кечирим сурайбыз. Себеби биз көчөбүзгө канализация түшүрөбүз деп, бул Манас көчөсүндө немени экскаватор менен аштырдык эле. Бул кокустуктан трубалар жарылып кетти. Себеби эски трубалар экен, ошонун айынан ушундай нерсе болуп атат. Биз баарыңардан кечирим сурайбыз. Азыр бир жарым саат, 1 сааттын ичинде ушул немени кайрадан ордуна келдирип суу берилет. Водоканалдын адамдары да бары турат, бригада менен иштеп, азыр көпчүлүк оңдоп, түздөп неме алабыз. Суу түтүгүн үзүп алгандыгы боюнча кабар келген. Биздин мекеменин кызматкерлери менен биргеликте ал ишти баягы жаңы труба коюп, кайра калыбына келтиргенбиз. Бирок түнү ошол өз убагында кайра жаппагандыгынын себебинен дагы бир таш түшүп, же бир кандай бир себептерден дагы түнкү саат 4 жарылгандыгы боюнча кабар келди. Биз өзүбүздүн кызматкерлерди жөнөтүп, сууну токтотуп, баягы алдын ала чараларды көрдүк.